Молдованын талаалары кайрадан кочкул кызыл түскө бөлөндү. Дыйкандар кайрадан лаванда өстүрө башташты. Коммунисттик мезгилде бул Молдованын экспорттон тапкан негизги кирешилеринин бири болгон. Молдова Советтер Союзу үчүн жылына 180 тонна лаванда майын өндүрүп турган. Бирок 1991 Советтер Союзу кулаганда Молдовада өндүрүлгөн лавандага болгон суроо талап дагы төмөндөгөн. Бул биздин өлкөдө салтка айланган өнөр жай. Бирок СССР тарап кеткенден кийин лаванда унутулуп жок болгон. Себеби Москвадагы борбор деп аталган биздин байланыш үзүлүп калган. Ал кезде биздин республикада лаванда эң керектүү май катары өндүрүлүп экспорттолчу. Учурда Батыш Европанын косметикалык фирмалары эми Молдовада өстүрүлгөн лаванданы сатып алууда. Ал самындарда, кремдерде, атырларда жана эфир майы катары колдонулат. Молдованын дыйкандары жылына 20 тонна лаванда майын өндүрүшүдө. Молдова биз чыгарган шараптардын сапаты менен дүйнөгө таанымал. Жакында өлкөбүз лаванда өндүрүүчү катары дагы белгилүү болот деп ойлойм. Анткени акыркы кезде лаванданын популярдуулугу өсүп жатат. Лаванданы экспорттоо акча табуунун жалгыз жолу эмес. Бул ферма лаванда талаасына келген ар бир кишиден $3 алат. Келген конок лаванда талаасын кыдырып, романтикалуу сүрөткө түшүп кетет.